Урматтуу мусулман бир туугандарым, азыр биз саат канча болду? 5:30 болду. 5:30да андай бир жерге иш сапары менен кетип аткан жерибизде бир нерселерди сүйлөп коюн тура көрдүм. Аз кеткен учурубузда кээ бирөөлөр ит жетелеп жүрөт. Багымдаткан мусулмандар уктап жаткан учурда турбастан кээ бирөөлөр итин жетелеп жүрөт, мусулман эместер. Кээ бир жигиттер айтат, кээ бир жаш жигиттер айтат, кээ бир 5-70 минип жүргөндөрдү, бай багатый болуп кеңири жүргөндөрдү, жигиттерди көрүп, булар атасынын байлыгына жүрөт. Атасынын бийлигине, атасынын байлыгына ошолордун учурунда жыргап жүрөт деп айтышат да кээ бирөөлөр. Жок, андай эмес. Мен көп жигиттерге сабак берип башканы билемин. Ал жигиттер сен багымдатка дагы турбастан уктап жаткан учуруңда ал жигиттер ыстык суукка карабастан тахажжуттун учурунда барып контейнерин ачып ошол жерде суу ыстык эсен турат ошол жерде. Ошондуктан алар алдыга жылышат. Ошондуктан алар алдыга кетишет. Эмне үчүн бизнес кыл, эмне үчүн алдыга аракет кыл дей беребиз. Себеби мусулмандар өтө арттабыз биз ушул жактан. Аракет кылышыбыз керек. Мусулман бай болуш керек. Мусулман өнүгүш керек, алдыга жылыш керек. Албетте урматтуу мусулман бир тууганым, ар ким ар нерсени дей берет. Ар ким ар нерсени айта берет. Бирок албетте бул кулак, тешик кулак туура нерседен кабыл алышып үйрөнүш керек. Биз карасак, оң сол жагыбызды карасак, бүгүн кыздарыбыз, эже карындаштарыбыз кыйналып ар жерлерде иштеп жүрөт. Эгер мусулман бай болсо, мусулман жигиттер бай болсо, карындаштарыбыз четке чыгып иштебейт, Россияда иштебейт, Туркияда иштебейт, башка жерде иштебейт. Башка жердин сазайын тартпайт, мындайча айтканда. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, паракорлук жоголуш үчүн, эже карындаштар өзүбүздө иштеш үчүн ишенчи, кыргыз жигиттерине ишенч сынып калган эже карындаштарыбыздын. Азыр көбүнөн сурасаң, суромжулоо кылсаң, башка өлкөгө, башка адамга тийип кетишке ыраазы алар. Себеби кыргыз жигиттерине ишенч калбаган. 80%. Ошондон урматтуу мусулман, биз аракет кылышыбыз керек. Байлык жактан да, бийлик жактан дагы эже карындаштарыбызды камсыз кылышыбыз керек. Бир туугандарыбыз, ата-энебизди камсыз кылышыбыз керек, урматтуу мусулман тууган. Албетте туура багытта, туура жолдо. Кээ бирөөлөрдүн минген машинасы Lexus 570, а бирок апасы байкуш айылда муздак сууда жылыта турган бир жылыткыч суусу жок. Ошондой бир муздак сууларда идиш жууп отурат. Албетте адилеттүү бай болушубуз керек. Бизнес кыл. Мисалы бизнес кылбай өмүрүңүздү бир эсептеп көрөйлү, кандай жыйынтык чыгат. Кыргызстанда орто эсеп айлыгы $200. $200 иштейсиз айына. $200 иштесеңиз, сиз 12 айда 200'ді көйсөк 12-ге $2400 болот. Сиз bir жылда $2400 иштейт экенсиз. $2400 иштейт экенсиз. Эми сиздин жашыңыз 20да деп коелу, 20, 30, 40, 50, 60. Орто жаш 60 жаш. 60-та да 60-70 аралыгы адамдар өлөт. 60га чейин иштеди дейли. Siz 20 yaştan 60 yaşa çeyin işleseniz ayına $200'dan, yılına $2400'dan, 60 yaşınızdan 20'dan 60 yaşa çeyin siz $96.000 işleytkeniz. $96.000 işleytkensiz. Kırgız pulga 7.208 milyona jetpegen akça. $100.000 jetpegen akça. Siz $96.000 işleytkensiz. Ömrünüzdün akırda çeyin $200'dan çoğulsanız siz $96.000 işleysiz. Buga bir şeklin ortasından bir jerdagın bir uydagın ala albaysiz. Бирок тилеге каршы. Bundan daha ökünçtürük nersesi, siz $200'dan çoğultuş üçün ayına $500'dan işleşiniz gerek. Sebebi siz daha jeysiz, ölüm jitim, baskan turgan, kiyim, kecha tamagaş degen öte problemalar köp çıgat. Her bir kandan problema. Akça ketedi, öte köp ketedi. Oşoндуктан bu nerselerden jabış üçün siz $500'dan işleşiniz gerek ayına. Бирок тилеге каршы $200'dan çoğultup болбойт. Кудай Таала кимге сыноо берсе аркамдай берет. Акчаңыз чогултайын десеңиз бирөө проблемасы менен келет, досуңуз каршы сурап келет, башка бирөө келет. Ошентип чогулта албайсыз акчаны дагы. Айлыкка иштегенде айлыгыңыз ала электе айлыгыңызды сарптай турган жер, места, орун даярдалып калат, айлыгыңыз ала элек эле. Мына айлыгыңыздын айлык менен жашасаңыз, бизнес кылбай, ушул жашоо боло берет мага деп жашай турган болсоңуз, сиздин өмүрүңүздүн жыйынтыгы ушинтип эле чыгып калды.
Жөнөкөй мисалы эми теспис чыгарасыз. Жөнөкөй споналарганды теспис чыгарып жатасыз. Аны сатышты баштадыңыз сиз бир кол менен өзүңүз 300 сомдук пайда кылып атасыз. Бишкекте 7000 магазин бар. Аларга жалынып чыктыңыз, 300 магазин кабыл кылды. 300 магазин бир күндө 300 сомдон пайда кылып берсе сизге 300'ді 300'ге көбөйтсөңүз 90 000 сом. 90 000 сом пайда кылат экен бир күндө сизге. Мына бизнестин пайдасы. Сиз жеке колуңуз менен саткан жоксуз. Адамдардын колдорун иштеттиңиз. Көп кол менен сатып атасыз. Мына бизнес кылыштын пайдасы, урматтуу мусулман тууган. Роберт Кийосакинин бардык китептерин окуп чыксаңыз, Роберт Кийосаки бир эле сөздү айткысы келет. Актив жана пассив, пайда зыян деген эле маселени айткысы келет да. Пайда зыян дегени жөнөкөй түшүндүрүп айтсам, актив пассив дегенди мисалы үчүн сиз кыйналган учурда, акча жок учурда, кыйынчылык учурда бир магазинге киресиз, бир буханканы, бир каймакты аласыз, жеп жүрө бересиз. Күндөр өтүп акча кичине түшүп калды, бир жерден бизнестин акча түшүп калды. Каймакта аласыз, нанда аласыз, ага кошуп пепси менен бир мороженаны да кошуп аласыз. Демек сиз ушул жерде пассивге кеттиңиз, зыянга кеттиңиз. Мурда сиз каймак менен нанга тойчусуз, азыр пепси, мороженаны да кошуп алдыңыз. Бул сиздин пассивиңиз, бул сиздин зыяныңыз. $100 акчаңыз бар чөнтөгүңүздө. Ага бир телефон алдыңыз. Телефонуңду зарядка салыш керек, энергия бериш керек, бензин салыш керек, дагы бир нерселерди кылыш керек, зарядник алыш керек, наушник алыш керек. Ал сизге пайда алып келбейт. Тескерисинче зыян алып келет. Демек бул сиздин зыяныңыз. Ошол $100 бир мороженое аппарат аласызбы, семечка аппарат аласызбы, бир аппарат алып коюп, ошону бизнеске киргизип койдуңуз, инвестиция кылып койдуңуз жөнөкөй эле. Ошол нерседен сизге акча алып келеби? Акчаны тууп атабы? Демек бул сиздин активиңиз, сиздин пайдаңыз демекчи мен. Чоң үйлөр, чоң зданиялар, эки этаж үйлөрдүн не кереги бар сизге? Эгер сиздин жашооңуз кыйынчылыкта болсо. Тилекке каршы эң өкүнүчтүү нерсе бүгүн эл эмне дейт деп үй салабыз, эл эмне дейт деп машина алабыз, эл эмне дейт деп. Негизи машина дагы, үй дагы зыян нерсе, пассив нерсе. Эгерде туура эмес колдонсоңуз ушул нерселерди. Зарплатаңыз 20 000, 30 000 болуп турса, сизге эки этаж үйдүн не кереги бар? Зарплатаңыз 50 000 болуп турса, сизге Lamborghini'нин не кереги бар? iPhone телефонунун не кереги бар? Мисалы үчүн кээ бир жаштар бар, жегени роллтун колунда iPhone да. Анын не кереги бар? Сен чөнтөгүңө өзүңө карап иш кылбайсыңбы? Чындыгында ошондой, урматтуу мусулман тууган. Актив пассив маселесин ушинтип айткысы келет Кийосаки. Чындыгында ушундай, урматтуу мусулман тууган. Эл эмне дейт деп жашайт. Бүгүн эл эмне дейт деген нерсе бизди эмнелерге алып келип атат. Мындай эле эсептеп көрбөйлүбү? Келиңиздер, урматтуу мусулман тууган. Бала төрөлдү. Балага төрөлгөндө больница кылат, ага кылат, үйүнө бир нерсе чайларды берет, эл эмне дейт деп. Ага дагы $1-2 000 акча кетет. Бешик той кылат, ага $5 000 кетет. Сүннөт той кылат, $10 000 кетет. Эртең кичине чоңойгондон кийин үйлөнөт, $20 000 кетет. Эми бир өлүш ham проблема болуп калды азыр. Өлүш дагы кыйын болуп калды. Өлүш үчүн акча чогултуш керек болуп калды азыр. Өлгөндө марекеге уйсой, койсой, малсой, 40-ды кыл, 20-ды кыл, дагы бир нерселерди кыл. Адам өлүш үчүн акча чогултуш керек болуп калды азыр. Өлгөнүгө дагы бир $5 000 кетип атат. Мындай эсептеп көрсөк, эл эмне дейт деген сөз эле бизди $50 000 түшүрүп коюп атат. Урматтуу мусулман, ойлонушубуз керек. Жөн эле абага пешене терлеген, чеке терлеп тапкан акчабызды абага сарптай беребизби биз? Биз өзүбүздүн акчабызды туура жага колдоно албаган биз тоокпуз, биз эшекпизби биз? Биз адамбыз го, мусулманбыз го. Бүгүн эң чоң проблемалардын бири ушул жакты туура түшүнбөйт көбү. Биринчи акча жактан эркиндикке чыгып алыш керек. Ресторан бизнеси болсун, каалаган бизнести кылып, акча жактан эркин болуп алсаңыз, сиз каалаган ишиңизди кыла бересиз, ажылыкка боласыз, каалаган жериңизге эс алганга барасыз, каалаган жакшы иштериңизди кыласыз. Сизде себеп акча агымы бар, ар дайым бир жерден пайда келип турат сизге. Ошондуктан бизнес проектиңизди түзүңүз, аракет кылыңыз. Өзүңүз үчүн эмес, дин үчүн, мекен үчүн, эл жер үчүн, айлан чөйрөңүздү караңыз. Канчалаган муктаждар бар. Чөйрөбүз кандай абалда кетип атат. Бүткүл мусулмандарды ойлоңуз. Жан дүйнөңүздү ушундай кенен коюңуз. Ушунчалык кенен коюңуз. Асман сиздин шипрыңыз болсун, крышаңыз болсун. Жер сиздин үйүңүз болсун. Жердин каалаган жери сиздин үйүңүз болсун. Ошончолук жан дүйнөнү кенен коюш керек. Ар бир адам бир тууганыңыздай мамиле кылыңыз. Ар бир агаң, ар бир эжең. Ошончолук жан дүйнөнү. Ар бир нерсе, от болсун, арча болсун, бардыгы жер жемиштей көрүнсүн сизге. Жан дүйнөнү ушунчалык кенен коюңуз. Урматтуу мусулман бир тууганым,
Бүгүн адам баласын 3 бөлүккө бөлүп карай турган болсок, биринчи бөлүгү баш бөлүгү, экинчиси курсак, үчүнчүсү курсактан асты. Бүгүн көп адамдар акчаны акыл менен иштеш үчүн биринчи акчаны мээге сарпташ керек, акылга сарпташ керек. Бирок көп адамдар акчага, акылга, мээге сарптабай эле, инвестициянын эң жакшысы мээ дегендей эле, бирок мээге инвестиция кылбастан көбү курсакка, кийим-кечеге, жеп-ичкениге инвестиция киргизет. Инвестор болот өзүнө өзү. Бирок тилеге каршы курсакка түшкөн нерсе, кумарга, жаман нерсеге, анан дараткананы эле бир жерин булганганга жарайт. Башка нерсеге жарабайт. Ошондон көбүнчө биз моюндан өйдөсүнө акчаны сарпташыбыз керек. Моюндан пасына эмес. Моюнун асты ал толо берет. Себеби Кудай Таала өзү гарантия берип койгон бул жагыбызга. А биз баш жагыбызды толтурушубуз керек, тойдурушубуз керек. Албетте бүгүн курсак ач, курсак тойгон, курсак тойгон эмес, толуп ташып кеткан заманда жашап жатабыз. Бирок жүрөк ачка болуп калды, жан дүйнөбүз ачка болуп калды. Ушуну ойлонойлу, урматтуу мусулман тууганым. Албетте бул сабактан сабак аласыздар деген үмүттөмүн. Биринчи урматтуу мусулман тууганым, бизнес кылышыбыз керек. Сиздин өмүрүңүздүн жыйынтыгы чыгып калды. Эгер өмүр бою иштесеңиз дагы $100,000 тегерек акча иштейт экенсиз. Демек бир нерсени ойлонуп турган бир замкание, зым бири-бирине тие турган учур келди. Экинчи пайдабыз эл эмне дейт дегенден алыс бол. Эл эмне десе дей берсин. Адамдар сүйлөй берет. Ар нерсени былжырай берет. Пайгамбарлар тууралуу нелерди сүйлөштү. Жадабасы азыр биздин динибиз тууралуу эмнелерди сүйлөшүп жатат. Сүйлөй берет адамдар. Ит үрө берет, кербен жүрө берет. Адамдарга карап иш кылба сен. Ал эми үчүнчү урматтуу мусулман тууганым, мээбизге акчаны сарпташыбыз керек. Эгер мээ менен жашагыбыз келсе, акыл менен жашагың келсе, акылыңа акчаны сарпта. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.